Игорь Токмок шаарындагы алдыңкы балыкчылардын бири. Бул ишти ал мындан туура 6 жыл мурун баштаган. Жалаң форель өстүргөн каарманыбыз азырынча ички керектөөнү гана камсыз кылууда. Жылына 25 000 тонна өндүрөт. Экологиялык жактан тазасын багууга дилгирленгендиктен Токмоктун тургундарынын көпчүлүгү Игорь мырзанын балыгын тандашат. Ал тургай суроо талап жогору болгондуктан Бишкек шаарына чейин келип сатат. Туруктуу кардарлары бар десек болот. Таажы тумоосунун таасири чарбага дагы таасирин тийгизди. Кардарлардын иши токтоп калгандыктан сатуу дээрлик 30%га чейин кыскарып кеткен. Корм у нас с Польши, называется Алирак. Билесиздерде, таажы вирусу чыкканда ишканалар жабылып, ишкерлер үйүндө отуруп калышпадыбы? А биз иштедик. Чарбабыз үйүбүз менен бир болгондуктан эшикке чыкпай эле иштеп жаттык. Ооба, сатуу жагы 30%га кыскарды. Себеби балыктарыбыз көбүнчө Дордой базарында сатылчу. Ал жабылгандан бери биз менен иштешкен аларман жок. Башка кафе, ресторандарда да жумуштар токтоп турат. Ошол эле учурда өзүңүздөр билесиздер, таажылуу вирус башталар алдында евро кымбаттап кетпедиби? Бул өз кезегинде жемдин наркы 10 сомго көтөрүлүшүнө шарт түздү. Себеби биз кормду Польшадан алып келебиз. Ал жак менен евро менен эсептешебиз. А балыктын баасы болсо тескерисинче 10 сомго арзандады. Бул кыйынчылыктарга карабай чарбаны иштетип жатам. Игорь Матеевдин чарбасында учурда 2 кызматкер эмгектенет. Уулу болсо анда-санда атасына кол кабыш кылып, балыктарга жем берет, көңүлү келсе сатканга да жардамдашып коет. Бирок келечекте ата жолун жолдогусу келбейт. Өзүн болочокто IT адиси катары көрөт. Да, я папу буду помогать. Ну, там кормить рыбу, там ловить ее, продавать. Мен күндө балыктарга жем чачканда атама жардам берем. Кээде сатууга да кол кабыш кылып коем. Келечекте программист болсом дейм. Негедир интернетке кызыгуум күч. Ал аркылуу өз колум менен ар нерселерди жасаганды жактырам. Я больше люблю интернет, чем работать руками вот этим. Я больше так привык. Таажы тумоосу өлкөдөгү башка балык чарбаларына дагы кедергисин тийгизди. Алар туруктуу кардарларын 30дан 50%га жоготту. Бирок муну убактылуу кыйынчылык катары кабыл алышып, жай турмуш башталса кайра эле мурунку нугуна түшөөрүнө үмүт артышууда. Балык чарбалардын башына түшкөн кыйынчылык тез эле жөнгө салына калбастыгын түшүнүштү. Мындан улам аларды колдоо үчүн балык чарба департаменти антикризистик программа иштеп чыгууда. Ага бул тармакта иш алып барган ассоциациялардын өкүлдөрү өз сунуштарын беришкен. Учурда атайын токтом долбоору даярдалып, азыр министрликтер менен ведомстволордун макулдашуусунда. Колдоо тапса сырттан келген жем менен икрасынан алынуучу баажы төлөмү жокко чыгарылат. Бул жобо бир гана жем менен икрадан сырткары балык тармагынын башка багыттарына тийиштүү болуп эсептелет. Министерство аркылуу, департамент аркылуу кандай жардам болот дегенден кийин сунуштар түшкөн. Жанакы таможенный пошлина деп коет. Ал жемге анан комбикормго кирет 5%, анан 8%. Ошого байланыштуу ошону алгыла деп сунуш берилди. Ал боюнча токтомду иштеп чыгышты. Биз өзүбүздүн сунуштарыбызды бердик. Ошо токтом бүгүнкү күндө министрликтер менен макулдашууну өтүп атат. Көпчүлүк министрликтер колдоп атат. Ошо кирип калса жеңилдетүү болот. Ал жалаң икра менен жемге эмес, башка дагы тармактарга, башка багыттарга дагы ошондой жеңилдетүү берет. Департаменттин маалыматына алайык, учурда 126 чарба тармак менен тыгыз иш алып барууда. Мамлекеттин каттоосунан өтпөй өз алдынча иш жүргүзүп жаткандардын саны мындан дагы көп. Ошол эле учурда дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө Кыргызстанда өндүрүлгөн балыктар брендке айланууда. Былтыр Европанын 5 мамлекетине экспорттолгон, анын ичинде Сауд Арабиясы дагы бар. Өткөн жылы 770 тонна, акыркы 4 айда 400 тоннадан ашык балык сыртка чыгарылган. Дүйшөн Шаршембеков, Калбек Абдумамутов, New TV.